Урматбек Муслимович, табигый кыргызстардын кесепетин жоюу боюнча жана алдын алуу иштери боюнча болгон иш чаралар боюнча жакшы маалымат бердиңиз. Эми табигый кырсыктар мындай айттырбай келет экен да. Бул көйгөй эми бул жараткандан болот. Анан сиздер урматтуу президентибиз берген тапшырмасыны так аткарып, өзүңүздөрдүн милдетиңиздерди өтө жакшы аткарып жатасыздар. Бойбек Эргешевич министр болгондон бери МЧСте бир топ өзгөрүүлөр болуп атат. Канчалаган техникалар келип атат. Кандай кырсык болбосун, Бойбек Эргешевич командасы менен ошол жерде ар дайым элибизге, журтубузга көмөгүн көрсөтүп, милдеттерин так аткарып жатат. Анан мен айта турган нерсе, бизде Баткен областында быйыл табигый кырсыктар анча болгон жок. Себеби былтыр сиздер аябай жакшы иштерди жасадыңыздар. Алдын ала иштерин бүт дамбаларды, сел апасын участоктор боюнча катуу иштедиңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Анан бизде Кадамжай районунда Тамаш айылында кичине сел кетиптир. Ошол жерде бир топ кичинекей жолдорду сел алып кетиптир да. Ошого сиздерден сураныч, ошол жерге өзүңүздөрдүн техникаларыңыздарды, тракторларды ошондой эле өзгөчө кырдаал министринин Кадамжай районундагы бөлүмүнүн кызматкерлерини жиберип тез аранын ичинде ошол жерге көмөк көрсөтүп берсеңиздер жакшы болот эле. Анан жазып алдыңыз да бул боюнча, Жазып алдым. Ошондой эле бизде өзүңүз билесиз, Кожошкен дарыясы бар, Ак суу дарыясы бар, ошондой эле Исфайрам дарыясы бар да. Ошонун жээктерин дагы баягы сел апасынын участоктору да бир көзөмөл кылып койсоңуздар жакшы болот эле. Мен суроом бүттү, сунушумду эске алсаңыз, ишиңиздерге ийгилик. Табигый кырсыктарды Кудайым өзү сактасын, ишиңиздерде ийгилик болсун. Чоң рахмат. Рахмат. Рахмат, эске алыңыздар.